Менет көп деле эмес. Сууну убагында койсоңуз, дары-дармектерин убагында берсеңиз эле жетиштүү. Ооруларга өтө нажик болот. Главный шире дары бериш керек. Кулпунай бизнесин баштаган турасызбы? Анда бул маалымат сиз үчүн. Бүгүнкү биздин каарман агро ишкер 21 жаштагы Самандар Юсупов. Самандар жакындары менен бирге аянты 3 сотук күнөскананы асырайт. Быйыл ал күнөсканага кулпунай өстүрүптүр. Биз теплицамен заниматься этканга 4 жыл болду. 4 жылдан бери заниматься этебиз. Клубникага чейин огурцы эгип, ошол менен алектенгенбиз. Муну баштоого себеп жерден үнүмдү пайдаланууга аракет кылдык. Самандар атасы менен бул күнөскананы 4 жыл мурда курушкан. Баштап бадыраң өстүрүп көрүшкөн. Былтыры кирешеси көбүрөөк болсун деп күнөсканага кулпунай өстүрүп көрүшөт. Чындыгында кулпунайдын алгачкы эле түшүмүн Самандар килограммын 1,5 миң сомдон сата алган. Эң жакшы сорт деп айтсам деле болот. Неге десеңиздер, бунун нубасы чоң болот, анан таразада оор отурат. Эң чоңдору 50-60 граммга чейин чыгат экен. Самандар Юсупов күнөскана менен эле чектелип калбастан агасы экөө эмерек да жасайт. Биз негизинен өзү стол жасап, мебель менен заниматься этебиз. Бул теплицаны 3 сотук жерге биз чакан бир өзүбүзгө бир хобби катары колдонобуз да. Саар кеч өзүбүзгө жегенге, анан акчабызды оборот кылып турганга как хобби катары иштейбиз. Кайтпастык Самандар Юсупов көпчүлүк кыргызстандыктар сыяктуу убагында Орусияга барып иштеп да келген. Бир нече кеңештерди уккандан кийин ал Кыргызстанда ишкердик кылып, көп киреше табуу мүмкүндүгүн баамдаган. Кудайберди Дүйшаев, Салам Медиа, Баткен.